Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdi jana rayımdı Allah Taala'sымен баштап, урматтуу мекендештерим, барыңарга Allah Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин калып саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин жаратканга жалбарып дуа кыларым. Бүгүнкү күндө Япония мамлекетинде Олимпиада оюндарында Кыргызстандын желегин желбиретүү үчүн көрөшүп жаткан кыргыз элинин сыймыктары, биздин спорт чеберлери, инибиз Акжол, ошондой эле Айсулуу карындашыбыз жана башка бир туугандарыбыз. Жараткан Аллах табарак ва таала силерге күч кубат берсин, жараткан өзү жар болуп, өзү колдосун. Биз кыргызстандык мекендештерди бир кубантып, Кыргызстандын желегин желбиретет деген үмүттөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биз үчүн өрнөк. Пайгамбар биздин үлгүбүз. Аллах Куранда лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силерде пайгамбарда эң жакшы үлгүлөр бар дей турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде Меккенин бир өрөөндөрүндө отурган кезде, ошол кезде заманынын эң кыйын күрөшчүсү болгон Рукана деген келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Эй Рукана, Алладан коркпойсуңбу? Мен чакырган динге, иманга келбейсиңби?" деген кезде Рукана өзүнүн күчүнө таянган күчтүү күрөшчү мындай дейт: "Эгер сенин чакырган диниң акыйкат чындык болгондо, анда мен ээрчибекмин" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Эгер мен сени күрөштөн чабып салсам, жыгытсам, мен алып келген динге ишенесиңби? Менин динимдин чын экенине ынанасыңбы?" деген кезде, "Менин желкем эч качан жерге тийген эмес. Арабтардын арасында мени эч ким жыгыткан эмес. Кел күрөшөлү" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Рукананы көтөрүп туруп бир чапкан кезде тура калып: "А'д я Мухаммад, эй Мухаммад, экинчи жолу кайтала" дейт. Кокустан болуп калды дейт. Чыдабаган, өмүрүндө эч жеңилүүдүн ызасын тартпаган Рукана пайгамбар менен экинчи жолу күрөшкө чыгат. Пайгамбар алейхиссалам экинчи жолу чыгат. Жок, кайрадан чыгалы деп үчүнчү жолу чыккан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Рукананы үчүнчү жолу чапкан кезде турат дагы: "Эй Мухаммад, жер бетинде мен үчүн сенден жаманыраак адам жок эле. Эң жек көргөн адам сен болчусуң. Мына 3 жолу мени чапканыңдан кийин менин желкемди эч бир араб жерге тийгизген эмес. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, күбөлүк берем Аллах жалгыз, ва ашхаду аннака Мухаммадан абдуху ва расулух, жана күбөлүк берем сен Аллах Тааланын кулу жана элчисиң" деп иманга, исламга келет. Пайгамбар алейхиссалам бул жерде өзүнүн ошо күрөшкөндүгүн да иманга, исламга чакырууга даават, үгүт насаатын да кылат. Менин да бул мекендештерим иншалла ошол жерде мусулман бир туугандарыбыз Кудайым буйрса Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстан деген мамлекетти Олимпиадага келген көптөгөн мамлекеттерге тааныштырат деген үмүттөмүн. Сөзүмдү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул хадиси менен аяктаймын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ал-муъминул кавийю хайрун ва ахаббу илаллах минал муъминид даиф ва фи кулли хайр." Ал-муъминул кави, күчтүү, денесинен спорт жактан, бардык жактан жетишкен күчтүү имандуу адам хайрун, жакшыраак, ва ахаббу, Аллага сүйүктүүрөөк, минал муъминид даиф, күчсүз болгон имандуудан дейт. Бул деген сөз, урматтуу мусулман бир тууган, имандууларды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күчтүү болууга чакырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам машыгууга чакырат. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ва фи кулли хайр, ар бир жакшылыкта имандуу адам дайым алдында болуш керек. Ошондуктан бүгүн биз Кыргызстанда көгүлтүр экран айланасында ошо кыргызстандыктарга биз күйөрман болуп, жараткан Аллах Таалага жалбарып дуа кылып жатканыбыз, иншалла биздин кыргыздын жигиттери жана карындаштарыбыз, кыздарыбыз Кыргыздын желегин желбиретип, ошол Япониядагы Олимпиададан Кудай буйрса алтын медалдар менен келет деген үмүттөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын экинчи халифасы Хазирети Умар дагы бизди ошондой машыгууга жана спортторго чакырып, пайгамбарыбыздын экинчи халифасы мындай дейт: "Аллиму ауладакум ар-римаята ва-сибахата ва-рукубул хейл." Балдарыңарга жаатканды үйрөткүлө. Улуттун, биздин улутубуздун ошо оюндарына кирген жаатууну үйрөткүлө. Ва-сибахата, жана сүзүүдү, мана жазында ысык көлүбүзгө барып сүзүп үйрөнгөндүктү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы Хазирет Умар балдарыңарга жаатканды, сууга сүзгөндү, ва рукубул хейл. Бул да биздин кыргыз элине таандык болгон атка мингендик, ат чапкандык жана көк бөрө дегенди балдарыңарды атка минүүдү үйрөткүлө дейт. Башка бир хадисте Хазирет Умар балдарыңарды атка бир секирип отурганды үйрөткүлө дейт. Бүгүн тилекке каршы биз ошо динибизден алыстап, кээде динди бир гана нерселер менен чектеп койгон кезде спорттон жана башка нерседен алыстап кеттик. Кала берсе
көптөгөн ата бабабыздын салты болгон ошо атка да мине албай калдык. Урматтуу мусулман бир тууганым, сөзүмдүн акырында дайым имандууларды мен күчтүү болууга, машыгууга чакырам. Жана ошондой эле урматтуу мекендештерим, бир туугандарым, баарыбыз алакан жайып жаратканга жалбарып дуа кылабыз. Жараткан Аллах табарaka таала ошол алыскы жерде, Японияда, Кыргызстандын атынан барган биздин улан кыздарга Аллах таала өзү күч кубат берсин. Желегибизди желбиретип, жакшынакай алтын жана күмүш коло медалдар менен келет деген үмүттөбүз. Жараткан Аллах табарaka таала өзүң күч кубат бергин. Ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз өзүңө ибадат кылабыз. Жалгыз өзүңдөн жардам сурайбыз. Бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.